Көрүп атасыздар да эмне кылып атканын. 2015 жылдын 4 октябрында болуп өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгы боюнча 6 чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ыйгарым укуктарын аткарууга киришкен болчу. Шайлоого 14 саясий партия катышып, 6 саясий партия жогорку кеңешке келген. Кыргызстан социал-демократиялык партиясы 38 мандат, Республика Ата Журт партиясы 28 мандат, Кыргызстан саясий партиясы 18 мандат, Өнүгүү прогресс саясий партиясы 13 мандат, Бирбол мамлекеттик биримдик жана патриотизм партиясы 12 мандат, Ата Мекен социалисттик саясий партиясы 11 мандат. Оор ойлонбой эле сүйлөсөңүз, мен сизге деле айтсам, таблоодо бар да анан карабайсың дегенде. Туура эмеспи? Улуттук курамы боюнча алганда, жогорку кеңеште кыргыз, орус, өзбек, дунган, уйгур, казак, тажик, татар улуттарынын өкүлдөрү бар. Гендердик теңчиликтин мыйзамда белгиленген нормаларынын сакталышы камсыз кылынган. Анда унчукпай отура берели, парламент облуска талкан сулуп алганса, эртең Кыргызстан эмес, Гейстан деген өлкөгө айланабыз. Демек 6 чакырылыш жумушун баштагандан бери толук 4 жыл убакыт өттү. Бул аралыкта парламентте бир катар маанилүү жумуштар аткарылды. Бирок негедир, коомчулукта бул жолку депутаттарга карата нааразычылыгын билдиргендердин катары калыңдаганын серепчилерде катардагы жарандар да көп айтчу болду. Эл өкүлдөрү жана аларга байланыштуу негизги коомдук талкуу жараткан жагдайлар да аз эмес. Жогорку кеңешти ким керек деп улам айтып атат. Биз унчукпай отурабыз. Сиз биздин укукту коргошуңуз керек. Дастан Ашпаевич, сиз төрагасыз. Силер коя тур, ашыкпай жооп бересиң. Большая Евразия, в частности на основе принципов свободы, равноправия, взаимной выгоды, всестороннего сотрудничества вполне реально. Дастан Ашпаевич, окуганды мага үйрөтпөңүз. Мен окуганда аябай жакшы билем. Бу жерде чимкириктер жок. Какырыктар жок. Кыргыз элинин элиталары отурабыз. Жол салгандан көрүп пол салбайыкпы деп. Жыгаштан эле. Жакшылап окуп алыңыз, анан акчыңдабай сүйлөңүз. Болду. Доброе утро. Скоро опять этих баранов будем выбирать дейт. Гомес секс жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча терс нерселер кандай, пайдалуу нерселер кандай? Булар калган жатуу ишерлер эмне кереги бар? Айдаш керек булардын баарын, жоюш керек. ID паспорт менен барса болот да. Ошондо 50 плюс 70 130 адам бүгүн кайтарып атат да макмалды. Баа беришиңиздер керек. Ошол добушка коем. Кандай ойго келдиңиз? Кече эртеңки чечип келем дедиңиз эле. Бир жыйынтык менен келем дедиңиз эле. Кандай жооп аласыз? Турдайчы ойлонуп атабыз. Бул тарыхта кала турган күндөр. Сиз түшүңүз дайым ушундай регламент жериңиз беле бул жер. кыйкырбаңыз, Дастан Ашпаевич. Сиз мага кыйкыра турганга сиз али чоңой элексиз, али жаш баласыз аз, кечирип коюңуз. Сиз мага үнүңүз жетпейт дагы. Үнүңүз жетпейт. Ылдыйда жүрөсүз, кечирип коюңуз. Кыйкыра албайсыз мага. Башка жакка барып кыйкырыңыз. Түшүндүңүзбү? Бул чакырылыштагы мандат ээлерине карата ушул күндөрдө карапайым эл арасында жылуу сөз айтып, 4 жылдык жумушуна ыраазычылыгын билдиргендерди табуу оңой эмес. Эл оозунда жогорку кеңештин дарегинде нааразычылыгын ачык айткандар кийинки жылы өтүшү керек болгон шайлоодо азыркы курамдагы парламентте кайрадан шайлап алууну анчейин каалабай турушканын айтышат. Булар иштебейт. Иштеген дагы эмес. Но иштеп атат өздөрү үчүн. Иштеп атат. Кийинки шайлоодо ушул эле депутаттарды кайра шайлайт белеңиз? Вообще депутаттардын кереги жок. Бизге депутаттын эмне кереги бар? Алар деп утат. Ошентип эле атат да. Канча инвестиция түшүп атат, эл эле жинде эмес да. Бардыгын билип көрүп турабыз. Келген инвестицияны бөлүп алып эле жеп отурушат, аппарат менен эле. Парламент эле жеп коюп атат. Короче, эч кандай булардан толк болбойт. Булар шайлаштын эле кереги жок. Кийинки чакырылышта ушул депутаттарды, азыркы депутаттарды шайлайсызбы? Депутаттарды шайлабайм. Эмне себептен? Жакшы иштешпейт да, элге анча кайрышпайт. 4 жылда бир сиз күткөн бир өзгөрүү болду, байкалдыбы? Кийинки чакырышта да мындан да беш бетер акмактарды шайлайбыз. Анткени уже жүрүп атат.
Bulardı taza alıp geliş üçün janağı mansapkorlordu, çornoylарды adamın kanına zaum болгондо да жок кылыш керек. Анын үчүн адилеттүүлүктү жакташ керектиги бийлик баш болуп. Ошондо гана Сингапурга окшоп бир тууганын камаганда тиги 12 жыл түрмөдө жүрсө да эл үчүн кызмат кылган Хосе Мехикого окшогондо анан кийин биз таза депутаттар шайлайбыз. Ансыз дагы эле келе берет. Акчалар келип атат. Мына эмелердин бардыгы көбөйдү жанагы коррупция дейсиңер. Кыргызча айтканда паракорлор. Адамдын жонунан кайыштыл жегендер, адамдын тебелеп жүргөндөрдүн баары көбөйдү. Анда таза депутаттар шайлайт деп мен айта албайм. Элдин эмесин талабын аткарыш керек. Азыр элдин талабын аткарып атышабы? 100% эмес да. Где-то 20% болушу мүмкүн, а так жок. Эл тааныбасам керек алар. Мен көбүн тааныбайм да. 3-4-тени билем жакшы. Эметкен. Көбүн тааныбайм да. Азыр эми кийинки жылы шайлоого кайрылуу ушулар депутаттыгын талапкерин коюп келет да. Келет, конечно келет. Эл түшүнүп калды уже. Шайлабаса керек. Бүт эле нааразы эл бир мен көөлө көрөм бир угелетин бир жакшы болду деген угелет. Мен деле ошол. Ушул курамдын 10% шайлап элем, бирок 90% шайлабайт. Шайлабайт болчу. Себеби бардыгы дүйнөсүн корулган же болбосо ошол бардыгы финансылык өздөрүнүн кызыкчылыктарын гана козгоп, неме колдоп, анан баягы байлардын, олигархтардын гана кызыкчылыгын лоббировать эткен парламент деп мен эсептейм. Билимсиздер өтө көп. Кээ бир депутат бар, эми атын айтпай эле коеюн. Жылкыда өт болот, малда болгондон кийин эмне болбойт деп дагы кээ бир газеттерге интервью берген жери бар да. Партиялык линия менен баргандан кийин ким көбүрөөк баягы ортолук взнос немеге фондко акчаны көбүрөөк ушулар алдыга жылып эле баягы калгандары артка жылып кезеги жетпей эле анан баягы парламент суроо таркап кетти. Базарком, бандит, мыйзамды билбеген, мыйзамды түшүнбөгөн, мыйзамдын мысын билбеген адамдар жогорку кеңешке барып алган үчүн бу депутаттар, бу сазыптагы депутаттар даже булар кече жакында өзүлөрү отпускка чыгып кетип атканда 300 миңден 500 миңге чыгалтыр. Жетим балдар нан таппай жүрөт. Кары пенсиялар пенсиясын ала албай жүрөт. Не кылып, кайсы мыйзамды кылып койгонуна булар ошол нерсени алып отпускага чыгат. А каралама менен отпускага эмес, курорттун алдына бара албайт. Ошончо элге жакшылык кылбай дагы элдин каргышына калып жүргөн бу депутаттарды мен билбейм. Эмкиде шайланган болсо буларды биздин Кыргызстандан да өлдү деп эле койсо болот да. Кыргызстанда мыйзам өлдү деп эле койсо болот да. А мыйзамдын мысын билбеген өзүнүн доколат кылып атып сүйлөгөн сөзүн адашкан бир 3-4 депутат бар. Мына ошолор дагы депутат да. Мыйзам чыгарбайт, башка чыгарбайт. Төлкө гана мингени жип, а башында балайым жок да. Мыйзам мысын билбей жогорку кеңеште отурат. Элдин өкүлү да алар. Мен ойлойм буларды таракаткандан көрөк билбейм бир буларга Кудайдын алы жетпесе, панданын алы жетпей калды. Мыйзамды билбейт да өзү. Өзү мыйзамды билсе анан бирөөгө мыйзам айтат да. Каттоодон 64 депутат өттү. Форум бар, жыйыныбызды улантсак, урматтуу депутаттар. Кызыгы эл арасындагы бул сөздөрдөн парламент спикеринин кабары жок экенинде. Жогорку кеңеш тарасын, кетсин деген талаптарды укпаганын айткан жайы да бар. Ана биз деле элди кыдырып атабыз. Элдин ошол жерде койгон талаптары башка. Коррупция менен күрөшүңөр керек. Ичкен жегенди куздургула деп атат. Анын элдин маселесин биз көтөрүп айтып чыгып атабыз. Мектеп, жол маселесин көтөрүп атат. А барганда эл айткан жок, парламент силер кеткиле деп. Таркакыла силер деген, иш кыла албай атасыңар деген андай сунуштар жок. Анткенде парламент бул мыйзамдуу орган эл тарабынан шайланган. Парламент асмандан келип түшүп калган жок. Же бир киши шайлап койгон жок. Бул эл тарабынан элдин берген добуш менен конституциялык орган, институт эл шайлаган. Көп эле жолу жерлерге эл менен жолугушууга барып жатасыз. Демек сиз өзүңүз жеке мындай жок, чынын айтайын, андай талапты элек. Чынын айтайын, ого элек. Өзүнүн туугандары менен сүйлөшсө, өзүнүн жердеши менен, досу менен, кайниси менен, же бир нерсеси менен сүйлөшсө, жакшы иштеп атасыңар, жайлап атасыңар, кайлап атасыңар, жыргатып атасыңар кыргызды деп кое берет да. А бияка четке качырып, көчөдөн мен кандай иштеп атам десе, жоголчу дейт. Жоголчу барчы сен, сага ошол депутаттын кереги жок дейт.
Ошондуктан бул жакшы иштеп атасыңар деп айткан кыргызда азыркы депутаттарды чыкпайт. Дорогие коллеги, идея строительства... Ал эми парламент спикеринин орус тилинде жасаган билдирүүсү жана айрым интервьюлары ого бетер сын пикирлердин күчөшүн шарттаганы да жашыруун эмес. Большой Евразии, в частности на основе принципов свободы, равноправия, взаимной выгоды всестороннего сотрудничества вполне реально. Для ее реализации нашей страны располагают достаточным опытом создания и продвижения интеграционных проектов, а также весьми необходимыми ресурсами. Убежден, что Евразия может стать экономически неделимым пространством, и такое экономическое будущее будет соответствовать интересам государств континента. Эми бул орусча айта кылчы, ни в какие вороты деп коет. Мейли орусчаны билбесин, орусчаны окуган эмес, орусча өскөн эмес. Но ошол жерге кыргызча сүйлөбөйбү десе, кыргызча сүйлөгөнгө биз переводчикти каралган эмес экен дейт. 50-60 миңден жогунда 50-60 миң алды, 100 миңден айлык алып атат. Ошол жерден командировочный деп атат. Ошол жерге бир 10 миң сомду жокко чыгарып туруп, мен орусча сүйлөй албайм. Мен кыргызча эле сүйлөйм, сен перевод кылып бер деп, бир переводчикти бир жылда бир жолу, же 4 жылда бир жолу апарып койсо, эмне премьер-министр дегенди жаза албай жүрдү. Эми ошолордон кийин кой, уят болуп калдым деп, мен мурункусунда дагы ошо премьер-министрдин туура эмес жазып жазганда, ошондо да айттым эле, кой, уялып калдым деп, кетип калабы экен деп, муну да күттүм элем, кой. Келип туруп, бир жыл калды. Бир жыл болсо дагы бир чыдап кетип калайын десем, жок ага деле бетин тамдай кылып отуруп алды. Эске сала кетсек, кыргыз парламентине шайлоо келерки жылдын күз айларында өтүшү керек. Ушу өзү деги эле бизге ушу 120ден көп деп атасыңар. Деги эле ушу бизге депутаттардын кереги барбы? Мен ушундай вопросту коет элем. Бул дармая депутаттардын бизге бир тиын кереги жок. Андан көрө иштеп аткан 10 депутатты отдельный независимый кылып туруп, отдельный структура кылып кой туруп, мына законуңарды жазып чыгара бергиле десе, ошолордон толк көбүрөөк болот болчу. Ошолордун айлыгы азыр 60-70 миңден ала турган болсо, 100 миңден кылып кой, 10 депутатты кылып кой. Дагы ошолорго полномочияны берип туруп, законду жаза бер. Булар деле 120 депутат биригип 150, 140 закон чыгарышат. А чыгаргандан кийин анын контролу каякта? Өздөрү ошо чыгарган закондорду, мыйзамдарды өздөрү аткарып атабы? Аткарган жок да. Бир эле мисалды айтайын. Декларация боюнча. Бардыгы эле кембагал болуп, менден кембагал болуп чыга келип атышпайбы? Закондо өздөрү чыгарган декларацияны бербесе жоопко тартылат деп. Анын үчүн өздөрү жоопко тартпайт. Мына ошондо болуп атпайбы? Мен эми баягы күйгөн катын кошокчу деп коет, күйгөн кемпир. Элдин бардыгы мына жерден канчасынан алдың мен билбейм. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.